Кыргызстанда Иран маданий борборунун уюштуруусу менен перс тили жана адабияты жумалыгы болуп өттү. Анын алкагында биринчи жолу перс тилинин окутуучуларынын квалификациясын жогорулатуу жана жаңыча окутуу ыкмалар менен тааныштыруу курстары уюштурулду. Ал үчүн Ирандан Алама Табатабай Мурат атындагы университеттин профессору Реза Сахраи чет элдик студенттерге перс тилин окутуунун заманбап ыкмалары боюнча тажрыйбасын бөлүшүү максатында атайын келген. Бул курс жакында Иранда окутуу программасында колдонула баштаган жаңы дисциплина болуп саналат. Курстардын негизинде биздин мугалимдер жаңы методдор менен таанышып, окуу процессин жакшыртып, студенттердин, окуучулардын фарсы тилин билүү деңгээлин бирдей жогорулатат деген үмүттөбүз. Перс тилин окутуу боюнча лекциялар 1 жума бою 13-17 ноябрь күндөрү Кусейин Карасаев атындагы Бишкек мамлекеттик гуманитардык университетинде өттү. Ага Борис Эльцин атындагы Кыргыз Россия Славян университети, Бишкек мамлекеттик гуманитардык университети жана Ош мамлекеттик университети менен Бишкектеги номер 28-31 жана 2 мектеп гимназияларынын перс тили боюнча окутуучулары катышты. Перс тили боюнча квалификациясын жогорулатуу курсун өткөн профессор Сахраи Ирандагы Сади атындагы мамлекеттик фонддун директорунун илим жана билим берүү боюнча орун басары болуп саналат. Реза Мурат Сахраи Иранда эң белгилүү жана эң перс тилин, перс адабиятынан сабак берүү боюнча эң алдыңкы мугалимдердин бири жана акыркы учурда университеттерге Кыргызстандын перс тилин боюнча үйрөнүү боюнча китептерди тапшырдык эле. Ал китептерди жазууда дагы авторлугу бар же болбосо кандайдыр бир деңгээлде өзүнүн катышуусу бар. Ирандык профессордун айтуусунда чет элдик студенттерге перс тилин үйрөтүүдө тилекке каршы көптөгөн окутуучулар өздөрү түздөн түз бул адистикти окушкан эмес. Аталган курстун алкагында перс тилин окутуунун жаңы методологиясы студенттердин өздөштүрүүсүнө да жеңилдик жаратат. 1 жумага созулган перс тили боюнча окутуучулар үчүн квалификациясын жогорулатуу курсу Алыкул Осмонов атындагы улуттук китепкананын Фирдауси атындагы перс адабияты борборунда жыйынтыкталды. Анда бүтүрүүчүлөргө Иран Ислам Республикасынын Кыргызстандагы элчиси Али Моштаба Рузбехайнин катышуусу менен сертификаттар тапшырылды. Иш-чаранын соңунда Иран Ислам Республикасынан келип, перс тилин окутуудагы жаңы өзгөчөлүктөрдү үйрөткөн профессор Реза Мурат Сахраиге эстелик белектер берилди. Перс тили жана адабияты жумалыгы маданий иш-чаралар алкагында 14 ноябрь күнү Кусейин Карасаев атындагы Бишкек мамлекеттик гуманитардык университетинде перс тилиндеги поэзия кечеси болуп өттү. Иш-чараны чыгыш таануу жана эл аралык мамилелер факультетинин деканы Таласбек Машрапов ачты. Ал өз сөзүндө кыргыз адабиятынын жана тилинин өнүгүүсүндөгү перс адабиятынын жана поэзиясынын өзгөчөлүктөрүн белгиледи. Мындан тышкары Сади, Хафиза, Руми жана башка перс акындары кыргыз окурмандарынын сүймөнчүлүгүнө экендигин кошумчалады. Иш-чарада Иран Ислам Республикасынын Кыргызстандагы элчилигинин маданий өкүлчүлүгүнүн жетекчиси Парвиз Гасеми мырза перс тилинин жана адабиятынын дүйнө цивилизациясындагы маанилүү ордун белгиледи. Анын сөзүнө караганда Ирандын көптөгөн акындарынын чыгармалары коомго нравалык тарбия берүүдө, сүйүү жана мекенге болгон берилүү, элдер арасындагы тынчтык жана достукту чыңдоодо үлгү болуп саналат. Ал эми Аллама Табатай Мурат атындагы университеттин профессору Реза Сахраи перс тили 1000 жылдан ашык убакыттан бери өзгөрүүсүз жашап келе жатканын айтып, ким бул тилди билсе, Рудаки, Фирдауси, Сади, Хафиза, Руми чыгармаларын оңой окуп, маанисин терең түшүнө тургандыгына токтолду. Поэзия кечесинде Фирдаусинин Шахнамасын кыргыз тилине которгон Баяз Турал, 40тан ашык перс акындарынын эмгектерин которгон акын Кубанычбек Басылбеков жана тажик акыны Сиявуш Жунейде жана башкалар катышты. Негизи орус тилиндеги бүткүл дүйнөлүк адабият деген сериядан чыккан орус тилиндеги көлөмү 800 беттен турган ушу шахнаменин тандамалуу варианты болуп эсептелинет. Ошону кыргыз тилине которгонмун да. Бул которгондо мен дагы бир тарыхчы окумуштуу катарында көп бир окуяларга ага чейин деле көп нерселери бир өзүмүн көңүлүмдө жүрчү, кийин которгондон кийин да өзүм үчүн дагы жана кыргыз окурмандар үчүн дагы бир топ нерселерди ачтым да. Келечекте өзүмчө бир изилдөөлөрдү да жүргүзүп келатам. Себеби
байыркы тарых Иран менен Турандын тарыхы. Азыр Борбор Азия деп аталып турган жер аймагы байыркы замандарда Туран деп аталган. Мына ушу Туран менен Ирандын тарыхы негизинен окшош жактары өтө көп. Алардын даже эпикалык чыгармаларында өтө окшош сюжеттер, окшош образдар жана окшош бир дүйнө таанымдар бар. Бул ушул убакка чейин али изилденип ачыла элек. Айрыкча түрк окумуштуулары тарабынан бул Иран эпосу менен салыштырып изилдөө маселелери колго алынды элек да. Эгерде биз ушу шакнамени толук эгерде академиялык вариантын кыргыз тилине которуп, аны бир кыргыз окумуштуулар изилдөөгө ала турган болсо, биз бир замандарда Иран менен Туран бир эле бир чогуу аймакта болушкандыгын, кийин бир эки бөлүнүп, эки мамлекетке айланып калгандыгын көрөбүз. Мына ошондуктан кыргыз тилине аны которуунун орду өзгөчө, жана аны келечекте дагы бир жолу айтар элем, анын академиялык вариантын, анын илимий изилдөөлөрдү шакнама жөнүндөгү которушубуз керек деп. Фирдоуси негизи Иран поэзиясынын чокусу болуп эсептелинет. Омар Хайямдан сурашкан учурларда дагы сиз улуу акынсыз, эң бир популярдуу акынсыз дегенде, жок, мен Фирдоусинин алдында бир кичинекей эле нерсемин. Дүйнөлүк поэзиянын, Иран поэзиясынын чокусу бул Фирдоуси деп айткан. Чынында Фирдоуси ал ошол жеке бир адам бүтүндөй бир элге таандык, улутка таандык эпосту ыр менен кайрадан өзү жазып чыгып, анын авторуна айланган, жана ошону менен Ирандын дүйнө таанымын, эпикалык тарыхын, Иран поэзиясын ушу бир улуу чокуга айланткан акында. Муну дагы келечекте изилдеп, аны которуу иштери дагы алдыда турат деп ойлойм. Жашар союзунун мүчөсүмүн. 95-жылдан бери акын котурмочу болуп эсептелем. Мен өмүрүмдүн 50 жылын жалаң ушул дүйнөлүк поэзияга арнап, ошонун ичинде көпчүлүгүн тегинен көбүн ушул фарси тилинде жазылган акындарга, белсенип ошолорго берилип которуп, 70-жылдардан бери которуп, ушул кезге чейин ушу фарси тилинде жазылган Ирандын акындарынан 8 китебин которуп бердим. Иран элчилигинин немелери менен байланыштамын. 94-жылдан бери алар менен тыгыз байланышып, ошол 8 китеп которуп неттим. Ошонун ичинде Саадинин Гулистанын толук котордум, Омар Хайямдын 700 урбайларын котордум, Рудакинен баштап тетиги Жедилге чейин, 18-жылга чейин 40 акындын ырларын которуп, азыр ошолордун антология деп ошонун баарын бириктирип бир немеге китепке чогултуп атам. Иш-чаранын алкагында Бишкек гуманитардык университетинин студенттери тарабынан перс акындарынын чыгармаларынан үзүндүлөр окулду. از این برتر اندیشه بر نگذرد. خداوند نام و خداوند جای، خداوند روزیده رهنمای. از اول از آن صادقی با سلام اجازت بگیرم به کار کلام. Бишкек шаарындагы номер 51 мектеп гимназиянын окуучулары перс тилин үйрөнүүнү көздөшүүдө. Ал үчүн аталган окуу жайдын директору Иран Ислам Республикасынын Кыргызстандагы элчилигине кайрылган. Ал өтүнүч колдоого алынып, мектеп гимназияда перс тили окутула турган болду. Бизде мугалим жок, биз ошон үчүн посольствого кайрылдык. Мугалим бериңиз деп. Бизде андай мугалим жок. Макул дешип мугалим келсе, биздин балдар с удовольствием окуганга окуйт деп ойлойм да. Бул багыттагы иш-чаранын алкагында окуучулар тарабынан перс акындарынын поэзия кечеси уюштурулду.
Ал эми 22 ноябрь күнү Бишкектеги Алыкул Осмонов атындагы улуттук китепканадагы түн социалдык маданий акциясы болуп өттү. Ал Санарип доорунда китеп жана китеп окуу темасында уюштурулду. Мында Иран адабияттарынын жана Ирандын прикладдык искусствосунун көргөзмөсү ачылды. Анда декоративдик идиштер, кутучалар, хатамкари техникасы менен рамкаланган сүрөт чыгармалары, каламкар Исфахан кездемелери жана килем панолору коюлду. Айта кетсек, Иран Ислам Республикасында 1993 жылы 14 ноябрда китеп жана китеп окуу күнү деп жарыяланган. Бул күн китеп көргөзмө аптасына да дал келет. Иран Ислам Республикасындагы эң алгачкы китеп көргөзмө жумалыгы Ислам революциясынын лидеринин жарлыгы менен 1993 жылдын 25 сентябрынан 1 октябрына чейин өткөн. Китеп жумалыгында мектептерде, мечиттерде, университеттерде жана мамлекеттин областтарында китеп жана китеп чыгарууга арналган маарекелер байма-бай өтүп турат. Перс тили жана адабияты жумалыгынын соңунда аны уюштурууда сиңирген чоң эмгеги үчүн Парвиз Гасеми мырзага Кусейин Карасаев атындагы Бишкек мамлекеттик гуманитардык университетинин 40 жылдык маарекелик медалы ыйгарылды. Иран Ислам Республикасынын Кыргызстандагы элчилигинин маданий өкүлчүлүгүнүн жетекчиси Парвиз Гасеми мырза болуп өткөн иш-чараларды канааттануу менен белгилеп, эки тараптуу маданий тармакты өнүктүрүүдө эч кандай тоскоолдуктар жок экендигин белгиледи. Жана мындан ары бул багытта кызматташтык жаңы дем менен улана бере тургандыгын билдирди. Кыргызстан менен Ирандын ортосуна маданий тармакты өрчүндөтүүдө алдыга жылдырууда эч кандай бизге болгон тоскоолдуктар жок. Жана бул жакта биз иштерди ар дайым аткарып жүрөбүз. Мен үмүтүм чоң, мен өзүм Кыргызстанда ушул миссияны аткарып жаткан учурумда эки негизги ишти алып барам деп. Биринчиси Иран тууралуу туура маалыматты жана Ирандын төңкөрүштөн кийинки жетишкендиктерин туура жана түз кыргыз коомуна жеткизүү. Жана экинчиси Кыргызстан менен Ирандын маданий тармагында кандайдыр бир жаңы күчтү, жаңы демди берем. Жана бул жаатта көп иштерди алып барабыз. Кудай буйрса алдыда Кыргызстан менен Ирандын маданий тармагында көптөгөн жакшы иштер бизди күтүп турат.